Саламатсыздарбы, эфирде күндеми маалымат кызматынын жыйынтыктоочу чыгарылышы студияда Айда Исемиева. Бул чыгарылышта. Премьер-министр кол алдындагылар пара алган министрлерди кызматтан алууга убада берди. Коррупцияга карата толеранттуулук нөлгө тете болот деп ишендирди Жомарт Оторбаев. Социолог жана психологдордун ишениминде митинг катышуучуларынын протесттик потенциалы жерлердеги чечилбеген майда көйгөйлөргө байланыштуу. Адамдарда азыр эч бир саясат аянтка алып келбейт. Асыл туку мал чарбасы төмөндөөдө эмне үчүн фермерлер жөнөкөй малды багып кирешеден курууга алышы керек? Көйгөй өкмөттүк деңгээлге чыкты. Космонавттар күнүн алдында Бишкекте жылдыздарга жакындагандарга биринчилерден болуп, жакындарга арналган көргөзмө ачылды. Гагарин менен Кыргызстандын ортосундагы байланыш. Мекемесинде пара алуу фактысы аныкталган министрди кызматынан алууга өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев ишкерлик жана инвестицияны өнүктүрүү боюнча кеңештин отурумунда убада берди. Премьер-министр бүгүн эле транспорт жана коммуникация министринин орун басарына сөгүш берди. Аны менен бирге жакында эле министрликтин кызматкери жүк ташуучу унаа айдоочусунан пара талап кылганын эске салды. Ошондой эле ушундай факт дагы кайталанса, Жомарт Оторбаев министрди кызматтан алаарын убадалады. Транспорт эле эмес, ведомствосунда паракорлор табылган ар бир министрди коррупцияга карата толеранттуулук нөлгө тете болот дейт премьер. Борбордук мэриядагы кезектеги отставкалар. Бишкектин социалдык маселелер боюнча вице-мэри Айгүл Усубакунова кызматтан өз каалоосу менен кетти. Бул тууралуу маалыматты Борбордук мэриядан тастыкташты. Усубакунова иштен кетүү тууралуу арыз жазган. Бишкектин мэри отставка тууралуу арызды канааттандырды. Бошогон орунга азырынча эч ким дайындала элек. Бүгүн эле өз каалоосу менен Бишкек шаарынын билим берүү башкармалыгынын башчысы Гүлнара Тагаева иштен кетти. Бул туурасында Борбордук мэриядан билдиришти. Анын арызында кала башчысы кубаттады. Билим берүү башкармалыгынын башчысынын милдетин убактылуу аткаруу Сауле Меймановага жүктөлдү. Газпром ачы акционердик коому Кыргызстандын газ тармагын аудитордук текшерүүгө алат. Бул туурасында энергетика жана өнөр жай министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Орусиялык тарап тармакта диагностикалык жана аудитордук иш жүргүзүүгө белгиледет. Газпром ишмердүүлүгү башкармалык төрагасынын көзөмөлүндө мыйзамдардын чегинде жүрөт. Мындан тышкары кошумча социалдык пакет түзүлөт, тармактын кызматкерлердин эмгек маянасы көтөрүлөт. Жакын убакта Гугарт кен жайын иштетүү башталат. Президент Алмазбек Атамбаев, билим берүү жана илим министри Канат Садыков жана мамлекет башчысына караштуу билим берүүнү өнүктүрүү маселелери боюнча коомдук эксперттик кеңештин мүчөлөрү менен жолугушту. Анда өлкөбүздөгү жогорку билим берүү системасын жакшыртуу концепциясынын долбоору талкууланды. Президент бул документтин негизги багыттарын жактырды. Бирок Алмазбек Атамбаевдин айтымында, жакшы пландар кагаз бетинде калбаш үчүн министрлик жана эксперттик коомчулук бир топ күч аракет жумшаш керек. Концепциянын максаты эмгек рыногунун талаптарына ылайык түрдүү менчик формадагы академиялык жана чарбалык кеңири өз алдынчалыкка ээ. Билим берүүнүн сапаты үчүн жоопкерчиликтүү болгон жогорку окуу жайлардын натыйжалуу иштеген тармагын түзүү болуп саналат. Оң рулдуу автоунаалардын рулун оң жагынан сол тарабына жылдыруу сунушу келерки жумада өкмөттүн кезектеги жыйынында талкууланат. Бүгүн болсо министрлер кабинети эки маселени кароого үлгүрүштү. Алардын бири асыл туку мал чарбасын көтөрүү, кийинкиси окуу куралдарынын жетишсиздиги. Өкмөттүн жыйынында талкууланган маселелер туурасында кененирээк Айгерим Жанкул кызы. Соңку бир нече жылдан бери талкууга алынып келген китеп көйгөйү кайрадан көтөрүлдү. Канат Садыковдун айтымында мектептеги окуу куралдарынын 60%га жакыны жараксыз абалда. Китептер менен толук камсыздоого 2 миллиард сом керектелет. Азырынча болсо мындай каражат жок. Андыктан бул көйгөйдү чечүүнүн бир жолу бар. Колдонгон окуу куралына 25 сомдон төлөш керек. Ошондо жыл ичинде ар бир окуучуга 250 сомдон айланарын айтат. 10 китепти эсептегенде. Сөз түрүндө жетим балдар биздин интернаттарда кармалып окуп жаткан балдарга толук ошол ижарадан бошотуу маселеси ушул токтомдо каралган. Ижара акынын киргизилип жатышынын себеби бар. Ансыз деле жеке менчик басмаканалар чыгарган китептерди 300 сомдон сатып алышууда. Андыктан мындай сунуштун киргизилишине коомчулук чочулабаш керек дешет чиновниктер. Өкмөттүн бир саясат кетпеш керек да. Бул коомчулук кандай кабыл алат дегендей мындай депчи. Коомчулуктун колдоо болгон бул маселенин төгөрөгүндө. Экинчиден, бүгүнкү күнү бизде мына конституцияга туура келбейт дегендей мындай деген маселелердин төгөрөгүндө канатча эле өзүңөр түшүндүрдүңөр.
Үчүнчүдөн бул китеп менен биз бүгүнкү күнү мектеп окуучуларын 100% камсыз кылалы деген саясат, бул өкмөттүн туура саясаты. Мына ошону да коомчулукка туура айтышыбыз керек. Анткени менен мындай сунушту Юстиция министрлиги колдобосун билдирди. Ведомство өкүлдөрү бул маселе баш мыйзамга каршы келерин айтышып, китептерди дагы акысыз берүү окуу программасына кирет деп бир норма бар эле да, ошого таянган болчу. Эртели кеч заманбап техникага өтүү керек болот. Андыктан мектептерде планшет колдонууну киргизүү сунушу да айтылды. Бирок мындай электрондук тутумга өтүү мамлекет үчүн кымбатка турат дейт билим берүү министри. Бир убактарда биз санапта көргөнбүз. Эгерде жалпысынан бир чоң компаниялар менен сүйлөшүп, бир жерден чыгарып, ошонун ичинде программасын берип кетсе, арзан эле болуп калат экен да. Абдан жакшы жактары көп эле да, ошол боюнча кандай иштер жүрүп атат, биз качан өтүп атабыз, ошол боюнча время барбы? Биз ушу 2 жылдан бери бул маселенин үстүндө иштеп жатабыз. Анткени жаңы муундагы китептер даярдалып жатат. Өзгөчө 1-класстан баштап 4-класска чейин жаңы методиканын негизинде иштелип чыккан китептер менен камсыз кылууга Кудай буйрса ушул жылы жетишебиз. 5-9 класстар үчүн китептер кайсы жаңы типтеги китептер иштелип чыкса, анын параллелдүү түрдө биздин тендерный заявканын ичинде ошол жанакы электронный оболочкасын, версиясын даярдоо дагы талабы коюлат. Жыйынтыгында премьер Жомарт Оторбаев маселени талкуудан өткөрүүгө 1 жума убакыт берип, өкмөт мүчөлөрү кийинки маселеге өттү. Тагыраак айтканда, асыл тукум малдардын санын төмөндөп жатканына байланыштуу маселеге. Мында жасалма жол менен уруктандыруучу элит асыл тукум станциясы мамлекеттик ишканасынын бюджеттик эмес карыздарын жоюуга көмөк көрсөтүү зарыл деген сунуш айтылды. Мына келерки таблицаны көргөндө, эгер 1990-жылы биздин Кыргызстанда 20 малдын саны 1.205.000 болсо, бүгүнкү күндө 1.404 чыкты. Бирок анын асылдуулугун карап көрсөк, эгер 90-жылы 55.000 асыл тукум болса, азыр 14.000 эле. То есть 1,5%ке түштү да, а мурда 4,6% болду. Ошондой эле показатель кой эчкилер боюнча да 5,5% асыл мал болса, азыркы күндө 1%ке түштү. Ушул мындай көрсөткүч бардык мал боюнча сакталып келүүдө да. Чарба ички продукттун пайызын алсак, жылына-жылга түшүп атат. Бул деген көп жакшы факт эмес. Бирок бирден биз бардык жагынан айыл чарбага көңүл бурушубуз керек. Мына приоритеттин негизинен биз былтыр 3,5 миллиард сом, быйыл дагы 1,5 миллиард сом субсидия берип атабыз. Ошол эле түрк насыясынын алкагында 480 1000 АКШ доллар бөлүнүп, ага айыл чарба малды жасалма уруктандыруу боюнча 300 комплект сатып алынды. Талкуу жыйынтыгында аталган токтом долбоору жактырылды. Айгерим Жаныкул кызы, Азамат Имангожоев, 5-канал. Ал ортодо мал чарбачылыгында адал асыл тукумдуу жандыктарга маани бергендер акырындап көбөйүүдө. Албетте алардын арзан эмес баада турарын эске алып, элеттиктер насыя алууга аргасыз. Ош облусундагы фермердин мисалында Динара Касымова теманы улантат. Мирбек Пайзилиевдин өткөн жылы алган уйлары менен койлору төлдөп көбөйүп калды. Музоолорун корого камап, уйларды оттосун деп талаага айдап жиберген. Фермердин айтымында малды көбөйтүп, андан пайда чоң киреши табууга мүмкүнчүлүк жогору. Болгону каражатты туура пайдаланып, мал багууну жакшы өздөштүрүү керек. Мындан да эрте жаз алды менен үрөөн чачканда, башка кылганда акча жагынан, финансы жагынан ушу жакшы жардам болуп атты. Айыл банктан алган кредит акчабыз. Мал жаныбызга тийбей, ошону жайлоого апарып, туудуруп, көбөйтүп, жакшы пайдаландык десем болот да. Жаш фермер өткөн жылы Айыл банктан 500 000 сом насыя алган. Жарымынан көбүн мал чарбачылыгына, калганын дыйканчылык кылууга сарптаган. 20 ашуун уй 200 кой алып, көбөйтүү менен эле чектелбей, алардын асыл тукумдуулугун арттырууну көздөөдө. Уйларды эт жана сүт багытында жасалма уруктандырып, төлүн күтүп жаткан убагы. Куда каласа будан бул жака дагы ошо американский малдар бар экен, жакшы 25 литрге чейин сүт берген. Швед порода малдардын, асыл тукум малдардын уруктары келип атат. Будан бул жака дагы өркүндөтөбүз деген ойлорубуз бар.
Айыл жана мал чарбачылыгында эмгектенген дыйкандар менен фермерлерди колдоо максатында өкмөт 2-3 жылдан бери 10% үстөк менен жеңилдетилген насыя берүүдө. Жылдан жылга бул багытта акча алууну каалагандардын саны өстү. Былтыркы жыл ичинде Кара Суу филиалынан 60 миллиондой акча берилген элдерге. Быйыл болсо ушул 4 айдын ичинде 30 миллион берилди. Булардын ичинен 27 миллиону бул мал чарбачылык багытына, 3 миллиону болсо талаачылык багытына. Мындан тышкары айтып кетет турган айтып кетчү нерселердин бири бул былтыркыга салыштырмалуу 400 миңге чейин алып аткан кредиттерге сөзсүз түрдө райондук статистика органдарынан тастыктама кереги жок. Андан тышкары былтыры жок нерселердин бири бул 9% бул асыл тукум фермалары менен ушул айыл чарба продукцияларын кайра өндүрүү ишканаларына да берип жатабыз. Түштүк аймагында малды бордоп багуу жана тукумун асылдандырууну өздөштүргөндөр көбөйүүдө. Анткени фермерлердин көпчүлүгү асыл тукум мал кымбаттыгына карабай, коротулган акчаны кайра кайтарарына ишене баштады. Динара Касымова, Талай Шабанов, 5 канал. Өлкөнүн түштүк аймагында дарыяларда суунун деңгээлинин көтөрүлүшү жана сел жүрүү коркунучу да күтүлөт. Бул туурасында ÖKM басма сөз кызматы билдирет. Бул 11-12 апрелде күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу. ÖKMден белгилешкендей, жакынкы күндөрү Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрөт. Жаан айрым жерлерде карга айланган жаан кеминде келерки жуманын башына чейин сакталат. Жекшембиде эле аба температурасынын кескин төмөндөсү күтүлөт. Түнкүсүн өрөөндөрдө температура -6 градуска чейин түшөт. Өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин кезектеги 4-чү отуруму 15 апрелде өткөрүлөт. Анда төмөндөгү маселелер каралмакчы. Биринчиси, 2015 жылы жогорку кеңешке депутаттарды шайлоолорго даярдыктын жүрүшү тууралуу. Экинчиси, 2014-2020 жылдарда Кыргыз Республикасында мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасы тууралуу. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын начальнигинин орун басары болуп Марат Кенжисариев дайындалды. Тийиштүү буйрукка президент Алмазбек Атамбаев кол койду. ИИМдин маалыматы боюнча өлкөдө күн сайын аз дегенде 2 жолу нааразычылык акциясы өтөт. Басымдуу бөлүгү саясий мүнөздө. Митингдер жарандарды эмне үчүн өзүнө тартат? Акча табуу же көңүл ачуу? Бук чыгаруу же көйгөйдү чечүүнүн жалгыз жолу? Кечээки Горький багында чогулгандардын портретин жана тартип сакчылардын жаңы тактикасы туурасында Айдай Аманкулов айтып берет. Күн мурунку акция митингдерди өткөрүү маданиятынын жогорулаганын далилдеди. Чочулоолорду жокко чыгарып, оппозиционерлер дагы, чогулгандар да көйгөйлөрүн трибунада билдирип, жай таркап кетишти. Сын пикирлерге карабай, чагымдарды болтурбоодо милициянын ишине жакшы баа бергендер жок эмес. Акцияга тартип сакчылары жарандык форма менен четтен көз салып, чыңалууга жол берген жок. Психологической точки зрения это психологиялык көз караш менен алганда бул абдан туура болду. Милиция формасы көбүн эсе элди кыжаалат кылат. Бийликке нааразы болгондор адатта күчүн тартип сакчылардан чыгарышат. Анын үстүнө бизде азырынча аларга ишеним жаралай элек. Аскер кийим, курал жарактары менен коомдук коопсуздукту сактоого турушса, балким чагым болуп кетмек. Бул дагы жөндү. Саясий акциядагы митингчилердин портреттери, кыялдары ар түрдүү. Жашкары, аял эркек, интеллигент, карапайым букара. Нааразычылык жыйындарга катышуу себептери дагы ар башка. Кече дагы бир жолу тастыкталгандай, бири жөн гана Бишкекти көрүү, экинчиси бир аз тыйын тыпыр табуу, дагы бирөө көптөн бери чечилбей келе жаткан жеке көйгөйлөрүн айтып, бугун чыгарып алуу үчүн митингге келишкен. Өзүбүздүн укугубузду коргой албай келатабыз да. Анткени 2008-де мен кызым деген бир ОСО Досконфе деген ишканадан колун талкалап алган. Ал ишкананын ээси деген шаардык кеңештин депутаты да. Ал 2008-дагы жолдон барган, 2012-де СДПКнын составы менен кайрадан депутат болду да. Анан 2008 ал бизге деген айткан, мен айтканга көнбөсөңөр анда билген жериңе баргының дейт. Мен акчам, мүмкүнчүлүгүм бар деген. Мен юридический бөлөктөргө берем деп айткан. Социалдык, экономикалык, укуктук жактан чечилбей келе жаткан көйгөйлөр ого эле көп. Бийликке жетүүнү көздөгөн оппозиционерлер үчүн мындай жагдай өтө ыңгайлуу. Калкты оңой мобилизациялап, митингтерге чакырып, өз максаттарын жүзөгө ашырып алышат. Ушул маселелер чечилсе, социалдык, экономдук, кишилер келбейт деле болчу, ушул митингдер болбойт деле болчу. Митинг лихараткасын басаңдатууда бир эле борбордук бийлик эмес, ар бир мамлекеттик орган калк менен тыгыз иштөөсү зарыл.
зарыл экендиги белгиленет. Ошол эле ген иштетүүдө жаралган пикир келишпестиктерди жергиликтүү атка минерлер түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө чабал болуп жатканын аймактардагы акыркы митингдер көрсөттү. Бул үчүн жакында эле Таластын акими кызматынан бошотулган эле. Өлкө күчтүү мамлекеттик башкаруу машинасына муктаж. Жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү чында эле баягы өздөрүнүн эффективдүү иштебей жатышат. Ошон үчүн эл наразы болуп, оппозиция маанайдагы саясатчылар колдоп атат. Ошон үчүн жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү өздөрүнүн иштерин кайрадан карап, элге кайрылып, элдин бир маселелерин чечиш үчүн иштеш керек да. Болбосо айрым саясатчылар жеке дымактарын канааттандыруу үчүн көр тиричиликтен тажаган жарандарды курал катары колдоно берери шексиз. Өзгөчө парламенттик шайлоого аз убакыт калганын эске алганда. Айдая Манкулова, Кубанычбек Мамытов, 5 канал. Кыргызстандыктардын басымдуу бөлүгү нааразычылык акцияларга жана митингдерге каршы. Мындай бүтүмгө социологиялык изилдөөлөр уюму социалдык сурамжылоонун жыйынтыгы менен келди. Изилдөө жана сурамжылоо өлкөнүн бардык аймактарында жүргүзүлгөн. Теманы Самат Качкынов улантат. Өткөн жылы өлкө боюнча 849 митинг жана нааразычылык акциялары өткөн. Алардын дээрлик жарымынан көбү Бишкек шаарында катталган. Жалпы митингтердин санын алсак, 500дөн ашык эле саясий мүнөздөгүлөрү болгон. Мындан улам СИАР изилдөө уюмунун социалдык сурамжылоосунун негизинде мыйзамсыз өткөн митингтерден эл жедеп, тажап бүткөндүгүн билдиришкен. Техника жана методика аркылуу сурамжылоого атайын таңдап алынган адамдар болуп эсептелет. Ошону тагыраак эске алсак, тагыраак иш жүзүн жүргүзүлөк, ошончулук биздин алган жыйынтыгыбыз реалдыкка да туш келет. Уюм көрсөткөн реалдуу цифра 80%. Дал ушунча кыргызстандык митингдер уюшулуп, жолдордун тозулушуна каршы экени белгилүү болгон. Талдоочулар бул сан так болбосо дагы чындыкка жакын экендигин белгилешүүдө. Айтымдарында азыр калк нааразычылык акцияларды бири-биринен айырмалап билип калды. Цифра 80 я не очень. 80% деген санга көп ишенбейм. Бирок пайдасы жок уюшулган митингтерден чарчаган элементтер коомчулукта көрүнүп турат. Ар бир нерседен алган эмес, жакшы нерселеринен да адам тажайт. Мыйзамдардын бузулуп жатканын акыл эси бар адам түшүнүп, митингке өзү деле чыкпайт. Ачыгын айтканда, коомчулукта азыр протесттик потенциал жок. Албетте өз оюн билдирип, каршылык акцияга чыккан жаранды эч ким токтото албайт. Мындай укук баш мыйзамда каралган. Бирок ошол эле учурда мыйзамдуулукту сактап, башка жарандардын жашоосуна тоскоолдук жаратпашы керек. Бирок тилекке каршы бизде акциялар мыйзамдуу башталып, аягы жол тозуу сыяктуу башаламандыктар менен жыйынтыкталары белгилүү. Мындан улам сурамжылоодо жарандардын көп бөлүгү мыйзамдуу митингтерге да каршы ойлорун айтышкан. Мыйзамдуу демонстрацияларды өткөрүүгө суралгандардын 19% гана макул болушкан. 14% билбейбиз деп жооп беришсе, калган 63% мыйзамдуу болсо дагы митингдер өткөрүлүшүн каалашкан эмес. Ошондой эле сурамжылоонун жүрүшүндө Кыргызстанда чындап демократия өкүм сүрөбү деген суроо узатылган. Анда жарандардын 72% өлкө демократиялык жолдо бара жаткандыгын айтышкан. Сурамжылоого катышкандардын түшүнүгүндө демократиянын элементтери катары сөз эркиндиги, тандоо эркиндиги жана тең укуктуулукту белгилешкен. Аны менен бирге суралгандардын 43% өлкөдө стабилдүүлүк болбой жатканына макул болушса, 50%га жакын өлкөдө тынч эле деген жоопту карманышкан. 10% билбестиктерин билдиришкен. Ал эми Кыргызстан кыйынчылыктар менен болсо да, укуктук мамлекет курууга бет алды дегенге жарымынан көбү ооба деп жооп беришсе, 31% жок деп жооп кайтарышкан. Калганы айта алышкан эмес. Дагы бир айта кетүүчү нерсе, изилдөөгө катышкандардын 3төн 1 бөлүгү муктаждык болсо нааразычылык акцияларга катышаарын жашырышкан эмес. Бул элдердин мыйзам боюнча укуктуу эрки экенин белгилешип, албетте демократиянын эң бирден бир негизги нерсеси болуп эсептелет. Митинг аркылуу эл өзүнүн ой пикирин айта алат, бирок ошол митингдер мыйзамдуу түрдө жүрүшү керек. Ошол митингтерде таштар же кандайдыр мылтыктар, ок жарачул нерселер такыр эле колдонуш болуш керек. Бирок көбүнесе митингдер мыйзамдын чегинде өтпөөрү жалпыга белгилүү. Ошентсе да талдоочулар адамдардын аң сезими өзгөрүп, бара-бара тынч жана тартиптүү акцияларды өткөрүүгө үйрөнөбүз деген ойлорун айтышууда. Самат Качкынов, Урмат Мамбеталиев, 5 канал.
Борбор калада жаштардын жакшылык жумалыгы өтүүдө. Жаштардан түзүлгөн топ бир жума бою мүмкүнчүлүгү чектелгендерге карлар үйүнө барып жардам көрсөтүп келишет. Алардын арасында шаар тургундары да эстен чыккан жок. Бишкектиктер бир күн кечке троллейбуста акысыз жүрүү мүмкүнчүлүгүн алышты. Нурсулу Нуркамилова теманы улантат. Өз кезегин күтүп турган троллейбус бир аз убакыттан соң жүргүнчүлөрдү даректерине жеткирүүгө киришет. Айдоочунун да маанайы жайдары. Анткени бүгүн башка күндөрдөн айырмаланып, троллейбуска түшкөн ар бир жүргүнчүнү акысыз өз дарегине жеткирмекчи. Дорогие друзья, только сегодня, в честь молодежной недели добра, проезд бесплатный. Алгач киргендер эмне болуп жатканына анча түшүнбөй көпкө чейин таң калып отурушту. Бүгүнкү күн мага абдан жагып атат. Анткени бул троллейбуста мен дайыма түшөм. Анан бүгүнкү күн аябай мага жакты. Бардыгы тең аябай жаан жаап турса дагы ошончолук жакшы атмосфера тартылып жатышат. Сырттагы аба ырайы бир аз шаар тургундарын түйшүккө салганбы, кээ бирлеринин маанайы анча эмес. Бирок ага карабастан жакшылык троллейбусу шаардыктарды акысыз ташып, жүздөрүнө жылмаюу тартуулады. Настроение көтөрүлүп, негизи жаңы калып калып элем. Отуруп эле случайно отуруп калдым, ошентип анан ушундай инициатива көтөрүп отурсуңар бекер деп. Кичине 8 сом болсо дагы ошого дагы элге жеңилдик болот да. Бүгүн атайын шаар тургундары үчүн акысыз троллейбуста жүрүү акциясы уюштурулган. Ага атайын маршруттук каттамы эң узун, дээрлик 30 чакырымды түзгөн номер 14 троллейбус тандалып алынган. Ал эртең мененки саат 9да Жалгичи районунан чыгып, өзүнүн маршруттук багыты боюнча кечки саат 7ге чейин бардык шаар тургундарын акысыз ташыды. Мен үчүн жана жүргүнчүлөр үчүн күтүүсүз болду окшойт. Чынын айтсам, мага абдан жакты. Аз да болсо менин троллейбусума түшкөндөрдүн көңүлү көтөрүлүп, тек гана жылмайып түшүп кетип атышат. Жаштардын кайрымдуулук жумалыгы аттуу долбоор Борбор калаада 2 жылдан бери өткөрүлүп келет. Уюштуруучулардын айтымына караганда, мындай иш-чара шаар тургундарынын көңүлүн көтөрүү менен бирге өлкө жаштарын жакшы иштерди жасоого үндөйт. Бул негизи акция, бир акция, 150 акция өлкө боюнча болуп турат. Бул акция бүгүн эле болот. Негизи бир жума ичинде көптөгөн жаштар, негизи коомдук фонддор болобу же ар кандай бир уюмдар ар кандай акцияга өткөрүп жатат. Тургундарды бекер ташуу айдоочуга да жаккан көрүнөт. Өзүнүн белгиленген маршруттук каттамын 1 сааттай убакытта эле айланып өтүп, кезектеги туруктуу жүргүнчүлөрүн кубандырганы сапар алды. Бүгүнкү планга төкчүү акчаны акциянын уюштуруучулары берет. Нурсулу Нуркамилова, Андрей Заверухин, 5 канал. Тарых музейинде бүгүн Юрий Гагариндин туулган күнүнүн 80 жылдыгына карата ал кеттик деп айткан аталышындагы көргөзмө ачылды. Космонавтиканын тарыхый детальдарына кабарчыбыз көз салып келди. Дүйнө элине космоско карай жол ачып берген Юрий Гагариндин жаркын элесине арналган мындай көргөзмө жыл сайын уюштурулуп турат. Бул жылы иш-чара белгилүү космонавттын 80 жылдыгына арналды. Көргөзмөгө Кыргызстанга келип кеткен космонавттардын өздүк архивинен алынган сүрөттөр, космостук корабльдардын макеттери, китептер, значоктор, маркалар жана фотодокументалдык материалдар коюлду. Быйылкы көргөзмө болсо уже бул кичине кандай десем мурдакы көргөзмөдөн салыштырганда биякта абдан көп экспонаттар дагы чогулуп калышты, вещевой экспонаттар. Анан бул көргөзмө Юрий Алексеевич Гагариндин 80 жашка толгонуна ушундай көргөзмөнү уюштуруп жатабыз да, эми туулган күнүнө. Ошондуктан биз эми жалгыз эле Юрий Алексеевич Гагариндин көргөзмөсүнө биз жалгыз эле анын сүрөтүн койгон жокпуз. Биякта Валентина Терешкованын, Салижан Шариповдун сүрөттөрү бар. Былтыр мурдагы жыл болсо Салижан Шарипов, Березовскийлар өздөрү биздин көргөзмөбүзгө келип кеткен болчу. Мындан жарым кылым мурда Юрий Гагарин Восток кораблі менен Байконур космодромунан космоско учуп, 108 мүнөттөн кийин Орусиянын Саратов облусунда жерге конгон. 1962 жылдан баштап 12 апрель авиация жана космонавтиканын бүткүл дүйнөлүк майрамы катары белгиленип келет. Услышали по радио. Радиодон космоско алгачкылардан болуп СССРдин жараны Юрий Алексеевич Гагарин учкандыгы тууралуу жарыяны угуп калдык. Бардык элдер токтой калып,
кол чаап жиберишти. Биз ушундай жол менен биздин Советтер Союзунун жараны алгачкылардан болуп космосту багындырганына кубанганыбызды билдирдик. Бул учурдан кийин учкучка ар кайсы тараптан чакыруулар түшө баштаган. Ал баш аягы 30 чакты өлкөнү кыдырган. 1964 жылы Өзбекстандагы комсомолдордун курултайына катышып, ошондо мамлекеттик ишкер Турдакун Усубалиевдин өтүнүчү менен Кыргызстанга да келип, Ысык көлдүн тамгасындагы аскерий санаторийинде эс алып кайткан. Эс алуу учурунда ал кыргыз жеринин кооздугуна баа берип, кийинде бир канча ирет келип кеткен. Гагаринден кийинки катарда космостогу жасаган жүрүшү үчүн алгачкы айым космонавт Валентина Терешкова, алгачкы кыргыз космонавты Салижан Шариповдордун да аттары улук. Мындай адамдардын жолун жолдоону каалаган. Жаш балдарды да четтен табууга болот. Ооба, учкум келет космоско. Акта жылдыздар бар. Жакшы. Ар кандай планета, ар кандай кооз нерселер бар акта. Гагарин космонавттык кесиптен тышкары СССР Жогорку Советинин 6-7 чакырылыштарынын депутаты, ВЛКСМ БКнын мүчөсү, Советтик Кубалык достук коомунун президенти, Финляндия СССР коомунун ардактуу мүчөсү, Красная звезда гезитинин космонавтика бөлүмүнүн жетекчиси болгон. Космоско жол деген китеп жазган. Жаңы ийгиликтүү учуулары үчүн Орусия, Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан мамлекеттеринин жогорку мамлекеттик сыйлыктарына татыган. 1968 жылы 27 мартта Юрий Гагарин авиациялык кырсыктан улам каза тапкан. Авиа кырсыктын себеби азыркыга чейин толук ачыла элек. Биринчи космонавттын өлүмүнө карата Советтер Союзунда коомдук каза күтүү аземи жарыяланган. Нурсулу Нуркамилова, Перизат Музратбекова, Иван Чижиков, 5 канал. Бүгүнкү күн мына ушундай жаңылыктар менен эсте калды. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Демалыш күнүңүздөрдү жагымдуу жаңылыктар коштосун. Саламатта болуңуздар. Хондроксид орну басып кана койбостон муундарды артроздан жана остеохондроздан дарылайт. Кайнаган шаарда, жумуш кычап турганда, муундар ооруп, жаныңды койбой оорутса, достордон калып, өзүңдү өзүң кыйнала. Хондроксид орну басып кана койбостон муундарды артроздан жана остеохондроздан дарылайт. Аркаң ооруп чыдатпай, колу бутуң сыздатат. Дарыканадан Хондроксид муундарды келип дарылайт.